11 каналында соңку жаңылыктар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн баш жаңылыктары. Кызылкыя шаарына жакын жердеги шахтада 3 адам топурак астында калып, 2 каза тапты. Иске уланып каза тапкандар 5 Буркан айылынын тургундары, бир тууган ата-энелер экени такталды. Москвада башка улут өкүлдөрү менен отургандыгы үчүн кыргыз кыздарын опузалап видео тартып, аны интернетке тараткан тырмакчада патриот кыргызстандык жигиттер кармалды. Алар Москва шаарынын тийиштүү тартип кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бишкекте доллардын курсу түшүүдө. 2 март күнү таң эрте акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын наркы 71 сомго бааланды. Улуттук банк бул долларга карата суроо талап азайгандыктан деп түшүндүрүүдө. Алдыда ушул жана башка мазмунда жаңылыктардан кабардар болосуздар. Аймак жаңылыктар менен баштайбыз. Кызылкыя шаарына жакын жердеги шахтада иске уланып, 2 киши каза тапты. Алар 25 жана 31 жаштагы агайыны Улукбек жана Алтынбек Ерматовдор экени такталды. Окуя Кадамжай районуна караштуу номер 5-карьерде кече 1 мартта болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, шахтада 3 адам топурак алдында калган. Шахтага келген куткаруучулар бир гана 26 жаштагы Улар Базарбаевдин өмүрүн сактап кала алышкан. Калган 2 жабырлануучу эстерине келген эмес. 11 каналынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Элмира Шерипова буларды айтты. Кече 1 март күнү Баткен облусунун Кызылкыя шаарында саат 11:00 номер 5 көмүр карьеринде өз алдынча көмүр казган 3 адам шахтанын ичине газга уланган. Окуя болгон жерге Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4-чү өзүнчө мобилдик тобунун кырсыгынан куткаруу взводунун куткарчылары барышкан. Куткарчылар барганга чейин жергиликтүү көмүр казган адамдар тарабынан газга уланган адамдар чыгарылып, алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул кырсыктын натыйжасында 2 адам каза болуп, 1 адам уланган. Ал адам ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Бүгүн Москвада Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу Кыргыз президентинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык Кремлде президенттер Кыргыз-Орус саясий кызматташтыгын талкуулары күтүлүүдө. Эске салсак, жыл башында Кыргызстан бир тараптуу Орусия менен ГЭС куруу макулдашуусун денонсациялаган. Атамбаевдин Орусияга болгон бул иш сапарында ГЭСтин куруу маселеси көтөрүлөбү же жокпу белгисиз. Башка жергиликтүү жаңылыктардан Ысык Көл облусундагы Рапопорт аллеясындагы бак-дарактар кыйылбайт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Премьер-министр Темир Сариевдин аллеяны сактап калуу маанилүү экендигин белгилеп, тамчы корумдуу автожолунун кеңейтүүнү, башка жолдордун карап чыгууну тийиштүү органдарга тапшырды. Эске салсак, аллеядагы бактарды кыюу иштери 1 көчмөн оюндарын уюштурууда башталып, коомчулуктун чоң сынына кабылган эле. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми эл аралык темада Европадагы НАТОнун куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Филипп Бирдлов Орусия Асадка жардам берип, качкындар кризисин шарттап жаткандыгын айтты. Генерал Вашингтондогу сенаттык комиссия жыйынында Орусия ислам мамлекетине каршы иш алып барбай эле Асадтын позициясын бекемдеп берип атат деди. Бирдлов Орусия менен Асад массалык миграцияны курал кылып, Европа инфраструктурасын талкагылары келет деген пикирде. НАТОнун баш катчысы ошондой эле Орусия АКШда барган сайын коркунуч жаратып жаткандыгын белгиледи. Эске салсак, Бридлов Вашингтондо Европа америкалык контингентти көбүрөөк каржылоого көндүрүү үчүн келген эле. Эл аралык теманы улай Reuters агенттиги билдиргендей, Түндүк Кореяда кармалган америкалык студент мейманканадан үгүттүк плакатты уурдагандыгы үчүн өлкө жарандарынан ыйлап кечирим сурады. Камерага сүйлөп жатып, студент ал өз өлкөсү Америка бийлигинин манипуляция объектисине кабылганын билдирди. Мындай кечирим суроодон кийин америкалык студент камактан чыгарылабы же жокпу азырынча белгисиз. Кененирээк кийинки баянда. 25 жаштагы Виргиния университетинин студенти Түндүк Корея мамлекетине каршы оор кылмышты пландаштырып жасаганын ачык айтты. Тасмадан көрүнгөндөй, жаш жигит ыйлап кылмышын мойнуга алган. Америкалык студентке мындай кадамга барууга басым көрсөтүлгөн деген шектер да бар. Уоррен 1 декабрь айынын аягында туристтер тобу менен 5 күндүк иш сапары менен Пхеньянга келген. Ал 2 январда Кытайга учаар алдында кармалып, жашаган мейманканасындагы үгүттүк плакатты уурдаган деп айыпталууда. Америкалыктын айтуусунда, Вайоминг чиркөөсүндө бир диакон аттуу аял ошол плакатты алып келип берсең $10,000 үйдөгү унаасын берерин убада кылган. Эгер ал Түндүк Кореядан кайтып келбесе,
Чиркөө анын үй бүлөсүнө $200,000 төлөп берерин айткан. Бирок чиркөөдөгү пастор андай аял анын уюмунда жок экендигин билдирди. Студент жашоосундагы эң чоң ката жасаганын айтып, миллиондогон кореялыктардын баарынан кечирим сурады. Жана аны кызыктар тараптар курал катары колдонгонун айтып, чечим чыгарууда бул нерсени эске алууларын Корей бийлигинен өтүндү. Түндүк Кореяга келүүчү көпчүлүк туристтер Кытай жарандары болуп саналат. Бирок жабык өлкөнүн жашоосун өз көзү менен көрүү үчүн жыл сайын 6,000 тегерегиндеги канадалыктар жана америкалыктар келишет. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми коңшулар турмушунан Тажикстандан быйыл каатчылык коркунучу бар экендиги эскертилди. Президент Рахмон өз өкмөт жыйынында калкты суу жана азык-түлүктү мол камсыздап алууга чакырды. Быйыл Тажикстанда кар аз жаап, кургакчылык болор күтүлүүдө. Бул себептүү түшүмдүүлүк да аз болот деген божомолдор бар. Рахмон ошондой эле өлкөдө быйыл ашыкча чыгым талап кылган маарекелерге чек койду. Алдыда азык-түлүк коопсуздук жаатында 11 каналында маек болот. Анын алдың төмөнкү сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак. Расмий статистикага кайрылсак, Кыргызстан негизи тамак аш эсептелген 9 продуктунун 3 менен гана өзүн-өзү толук камсыздайт. Ал продуктулар картошка, сүт азыктары жана жашылча жемиштер болуп эсептелет. Бирок картошканы жашылчаларга кошо турган болсок, анда чынында өзүн агрардуу деп эсептеген Кыргызстан негизи тамак аш эсептелген продуктулардын 2 менен гана өзүн камсыздай алат. Ал эми башка азык-түлүктүн түрү боюнча кеп кылсак, un жана нан азыктары боюнча калктын муктаждыгын өлкө 47%, ал эми суу майга болгон талабын 31%га гана камсыздай алат. Ошондой эле Кыргызстан өз жарандарынын кумшекерге болгон муктаждыгын 12, ал эми этке болгон керектөөнүн 37%ын гана канааттандыра алат. Бул себептүү Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн тамак аштын негизги бөлүгүн сырттан импорттоого туура келет. Бул өз кезегинде импорттон көз карандылыкты шарттап, ташылып келинип жаткан продуктулардын бир аз жогорку баада сатылып алынуусуна шарт түзөт. Ошондой эле ташылып келчү тамак аштын сапатына таасирин берет. Аграрлык саясат деген бул биринчи кезекте өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрдүн мамлекет колдош керек дагы, импортты сатып албай экспортко чыгарыш керек. Андай мүмкүнчүлүк толуп атат. Мына биз 80-жылдын аягында өлкөбүздүн 90% мукташтыгын өзүбүз камсыз кылып келгенбиз. Ушул кезде өзүбүз өндүрө турган товарлар сырттан алып келип атат. Мисалы, биз кум шекер менен Орто Азияны камсыз кылып келебиз. Азыр 15% камсыз кылып атат. Ушуну өндүргөндү үйрөнө албай, ушуну өстүрө албайт, анткени эл кызыкпайт. Биз мынакей нан азыктар менен толук камсыз кылып келебиз. Эми азыр азыр Казакстан бизди камсыз кылат. Ошолор бизди бир тууган эл тойтат деп. Кургакчылык болсо биринчи Казакстанга тиет, алар нан бербей биз ачка болуп калабызбы? Соңку 16 жылда Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу боюнча эч кандай мыйзамдык чаралар болгон эмес. 1999 жылы Кыргыз өкмөтү Европа комиссиясы менен бирдикте азык-түлүк коопсуздугу боюнча улуттук саясатын иштеп чыкканы бар. Ал документке ылайык айыл чарба жана социалдык коргоо реформаларын каржылоо үчүн акчалар бөлүнүп, бирок узак мөөнөттүү программалар каралган эмес. Бириккен Улуттардын азык-түлүк программасы келип, ушунун баарын ашкерелеп айтып атат аларда. Жакында эле кирип, бийликке кирип чыгышып, мына кедейчиликтен кандай чыгыштын жолун булар көрсөтүп атат. Биз ошону мойнубузга алып, ошого карата чара кабылганын ордуна жок, андай эмес, биз кедей өлкөдөн бай өлкө өтүп кеткенбиз деп, баягы элдин көзүнө мындай суу себип атышат да. Азык-түлүк коопсуздугу жаатында Кыргыз бийлиги чындап эле 2015-жылы гана ой толгоду десек болот. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча алгачкы документ былтыр октябрь айында кабыл алынган. Бирок 2017-жылга чейинки иш-чараларды камтыган программа коомчулукка кенен ачыкталган эмес. Бул тууралуу маалымат тараткан премьер-министр Демир Сариев былтыр өкмөт жыйынында кызыктуу статистика келтиргени бар. Ага ылайык кыргызстандыктар өз каражатынын 63%-ын тамак ашка салышат. Гүлүм Эркинбек кызы, Исмат Ибрагимов, 11 каналы. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Эми кезек маекте кабарчыбыз Гүлүм Эркинбек кызы азык-түлүк коопсуздугу жаатында мурунку айыл чарба министри Айылчы Сарыбаев менен маектешти. Айтсаңыз, Тажикстанда эмитен эле азыр кыш кургакчыл болду, түшүм начар болот деп азыр тынчсызданууда да. Кыргызстанда деле климаттык абал Тажикстан менен бирдей эле болду быйыл кышында. Биз бул жаатында тынчсыздануубуз керекпи? Кыргызстан өзү айыл чарба өлкөсү, агрардык өлкө, андыктан бизде
жылда эле ар кандай деңгээлде табигый кырсыктар боло берет. Бирде кургакчылык, бирде эрте үшүк жүрүп кетет, бирде эрте суук түшөт. Андыктан быйыл эле жыл кадыресе жыл болот. Бизде эч кандай азык-түлүк боюнча проблемалар болбойт. Негизинен эле биз тиги суу тамак ашты жыйгандан көрө тескерисинче көбүрөөк эгин эгип, көбүрөөк мал багып, көбүрөөк ошо айыл чарба продукцияларын чыгарып сатууга аракет кылышыбыз керек. Эгер бизде быйыл айыл чарбанын өндүрүү продукциясын өндүрүү деңгээли жылдагыдай эле болсо, жылдагыдан кем болбосо, анда эч кандай бизде проблема болбойт. Эгер каатчылык орун алып калса, мамлекеттик резервде канча көлөмдө жана кандай продукталар болушу шарт? Жана биздин мамлекет ошол кризистик абалга даярбы? Негизинен бул жөнүндө айтылбайт. Бул өзү стратегиялык запас болгондуктан көп убактарда канчалык деңгээлде биз камсыз болдук же болбодук, муну ачык айтууга болбойт да. Кийинчерээк демократия, ачыктык саясат шылтоосу менен эле көрүнгөндөр кайсы жерде эмне бар экен даалдап айтып жүрүшөт да. Эми чындыгын айтыш керек, Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер ар кандай бизде жаратылыш кырсыгы болобу, саясий кырсык болобу же бөлөк өлкөлөр менен чыр-чатак болобу, ошондой информациялар дээрлик бөлөк өлкөлөргө берилип калса, биз эч кандай эч нерседен мындай коргоно албайбыз, сактана албайбыз да. Андыктан ошо мамлекеттик резервдер жөнүндө айткан маалда муну өзүнчө жогорку кеңеш өздөрүнүн жашыруун сессияларында, жабык эшик артында талкуулап, мамлекеттин канчалык деңгээлде даярдыгы бар же жогун өздөрү чечип алыш керек да. Кыргызстан агрардык өлкө да, негизги ошол 9 продуктанын ичинен 3 тактап айтканда сүт, картошка жана жашылчалар боюнча өзүбүздү камсыз кыла алабыз. Калганын импорттоого мажбурбуз. Бул эмнеден кабар берет? Бул айыл чарбанын саясаты чалабы? Мамлекеттин коопсуздугу сөзсүз эле бүт элди 100-200% ошо продукциянын 9 түрү менен камсыз кылууда жатпайт. Анын кандайдыр бир түрлөрү өзүбүздүн мамлекеттен чыгат, кандайдыр бир түрлөрү бөлөк өлкөлөрдөн сатылып алынат. Бул бардык өлкөлөрдө так ушундай эле көрүнүш. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте доллардын наркы түшүп жатат. Акча алмаштыруу жайларында 2 мартта 1 АКШ доллары базарда 71,6 сомго бааланды. Ал эми Улуттук банктын сайтында 1 доллардын баасы 73 сом 88 тыйынга бааланып турат. Эскертсем 2015 жылдын декабрында Бишкекте 1 доллар 79 сомго чыгып кеткен. 1 мартта Кыргызстандын Улуттук банкы долларга суроо талап азайгандыктан курс түшүп жатканын билдирген эле. Жаңылыктарды улантабыз. Өзбекстанда Каримов облустук акимдерди тескей турган буйрук чыгарды. Эми акимдер үстүнөн президенттин өкүлдөрү көзөмөл сала турган болду. Forbes журналы байлардын тизмесин жарыялап, ага ылайык Казакстанда быйыл миллиардерлер азайды. Жана да Кыргызстан дүйнөлүк шахмат рейтингине алдыга жылып келе жатат. Борбор Азия жаңылыктарынан баштайлы. Өзбекстанда президент Ислам Каримов облустук акимдери көзөмөлдөөчү орун басарларды дайындоого буйрук кылды. Акимдердин аймактарга абсолюттуу түрдө ээлик кылууга чектөө киргизүү үчүн буйрук марттан тарта күчүнө кирди. Документте хакимияттар түзүмү бекитилип, ошондой эле жаңы кызмат хакимдер орун басарлары түзүлүүсү көрсөтүлгөн. Хакимдердин орун басарлары жана алардын катчылыктары автономдуу иш алып барышат. Ал арада Москвада 2 кыргыз кызын чет элдик менен отурганы үчүн опузалаган кыргызстандык жигиттер кармалышты. Ички иштер министрлиги билдиргендей, анын Орусиядагы өкүлчүлүгү кылмышка шектелип 3 адамды аныктап камакка алды. Кылмышка шектелип кармалгандар 27, 21 жана 20 жаштагы Ош облусунун тургундары болуп чыкты. Патриоттор Москва шаарынын Марьино райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Эске салсак, кыргыз кыздарын суракка алып коркутуп үркүткөн видео 15 февралда социалдык түйүндөргө тараган. Forbes журналы байлардын тизмесин жарыялады. Ага кыргызстандыктар эч ким илинбеди, бирок коңшу Казакстандан байлардын ысымы аталды. Айта кетүүчү нерсе, Forbes рейтингине ылайык Казакстанда бай адамдардын саны суюлуп кетти. Ал 2015 жылы казак миллиардерлери баш аягы 1,5 миллиард доллар акчадан кург алышкан. Казакстанда эң бай адам бизнесмен Балату Тимуратов Forbes рейтингинде 771 орунда, анын байлыгы 2-3 миллиард долларга бааланды.
Соңында эми спорт жаатындагы кабарлардан Эл аралык шахмат федерациясы 1 мартта рейтинг баракча жарыялады. Рейтингке дүйнөнүн 174 өлкөсү киргизилип, Кыргызстанда 89-орун берилди. Ошону менен Кыргызстанга 2245 упай берилип, тизмеде өлкө Уэльстен 1 сап өйдө, Косоводон ылдый орун алды. Шахмат боюнча мыктылардан Орусия, Кытай, АКШ, Украина жана башкалар аталды. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктары жыйынтыкталат. Биздин кабарлар онлайн жана YouTube каналдарынан да таап көрө алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.